Манасчынын руухунда тирүү жашайт. Жүсүп Мамай 1918 жылдан 2014 жылга чейин жашаган залкар манасчы. 1999 жылы мамлекеттик тоо гүлүү сыйлыгынын ээси. 2004 жылы Шинжаң Уйгур автоном райондук Тянь-Шань адабият көркөм-өнөр сыйлыгынын, Кыргызстан мамлекеттик кыргыз эл артисти сыйлыгынын ээси. 2014 жылы Кыргызстан мамлекеттик эл баатыр сыйлыгынын ээси болгон. Манасчы өз вариантынын түптөлүшү жөнүндө ашкере мындай жүйөлөрдү айтып берет. Мен Манастын айкөлдүгүнө ар дайым ынанып келем. Менин ой санамда элеси көз алдыма келип тирүүдөй сезем. Мен жомок менен эң алгач Агам Балбайдын кол жазмасы боюнча таанышып, андакы окуя, ырлуу саптарды жаттап эске алган болсом да, айтуу барышында мурдакы бар болгон мазмун жана тил баяны көркөм өзгөрдү. Көлөмү чоңойду, тил жеңил, ооз эки көркөм, шыдыр айтууга ылайыкташты. Манасты мен 19-20 жашымда эле айта баштап, тууган урук айыл ичиндеки элдин сунушу менен айтып, бала жомокчу болгомун. Менин манасчы атым 40-жылдакы Бедел таш жол курулушунда өздүгүмөн элге нече күн манас айтып таануулуу менен чыкты. Ушундан улам чоң жомокчу катары учуру келген жерде манасты үзгүлтүксүз айтып жүрдүм. 1960 жылы жазга жук манас айтып бересиң деп буйруду. Лю Фаңжун, Үсөйүн Асаналы жана Сакен Өмүр Мамитказылар менен көрүшүп, аларга жарым күндөн жомок айтып, жарым күн дыйканчылыгымды кылдым. Мен жомокту баштап айтканча эле алар мага үйрүлүп турушту. Сылык, жылуу мамиледе болушту. Канчалык билсем ошончолук айтып беришимди кайра эскертип айтышты. Мен руху сезим, убакыт, турмуш кысынчылыгы айынан айрыкча өкмөт колдуу алгаш жазмага алынып тургандыктан Манастын орчундуу окуяларын гана 5 урпакка чейин айтып бердим. Манасты жыйноого келгендердин чыдамы да ошого араң жетишти. 1964 жылы айылдык өкмөт мени артышка барып манас айта турганымды уктурду. Мен манастын чын эле багы ачылып, жакшылыктын жышаны жаркырагандай сездим. Көңүлүм толкуп, билген манасты күбөлөнүп, көркөм айтууга өзүмө ишик бердим. Бул жолу Сакен Өмүр, Пазыл Абке, Мамитказы Эминалы катарлуу бир топ жолдоштор менен эпосту жазып алышты. Дагы бир топ адамдар айткандарымды ханзу тилинде которуп турушту. Кызмат тобундагы ар улут жетекчи жана кызматчы жолдоштор мени сыйлап, ар жактан жакынчылыгын билдирип турушар эле. Мен дале жомокту өз оюмдакыдай толумдуу көркөм айтууга камынып аракеттендим. Манасымды кайра баштан айтып, 6-урпактын соңуна чыгарып, эпостун кортундусун кошо айтып бүтүргөн болдум. Бирок 7-8 урпактарды айтпадым. Себеби үйдөн өтө узак мезгил айрылып тургандыктан элди, журтту сагындым. Bir айда 45 юан пул алып өзүмө да, үй бүлөмө да бөлүп каржыладым. Эң негизги себеп 7-8 урпакты мурда айтып оозго көндүрбөгөнүм. Баатырдык баяндын салттуу окуясын билип турсам да, кайсы баатырдын чийиктей, кайсы баатырдын сомбилек экенин ажырата албай, бирге кол жазмадан манас үйрөнгөн жомокчу агам Жумалы Келбайдан сурап, такташтырып анан толук айтайын деп айтпадым. Мен артышта 9 ай манас айттым. Калган айларда Эр Төштүк, Курманбек сыяктуу кенже эпосторду айтып бердим. 1978 жылы күзүндө мени Бейжиңге чакыртты. Мен гана эмес, бүткүл Какшал эли дүүлүгүп кубанычка батты. Мен Бейжиңге барган соң манасты кайта баштан айттым. Сакен жазды. 1960 жылдардагы материалдарды жоголду деп айтышты. Семеттей Лю Фаңжунде сакталып калганы белгилүү болгондон кийин калган урпактарды кайра жаңыдан айтмак болдум. Манас жазылып орто ченге келгенде Бейжин үгүт ордунун башкы жетекчилери мени көрүшүп келишти. Жолдош Ху Жинхуа тилмеч болгон. Алар менин сабаттуулугумду угушуп өтө эле кубанышты. Ары тыныч олтуруп билгенимди өзүм ойлоп жазсам жакшы боло турган жөнүндө акыл кеңештерин беришти. Өзүмдүн кошулушум менен манасты жазып келген жерден улап, жазып чогууга үндөдү. Мен айтуудан токтоп, тыныч олтуруп манас жазууга өттүм. Манас менен Сейтекти Бейжиңде жазып бүттүм. 1979 жылдын соңунда үйүмө кайтып келдим. 1980 жылы Автоном райондук адабият көркөм өнөрчүлөр бирикмесинин өкүлдөр курултайы ачылып, мени бирикменин орун басар төрагалыгына дайындашты. Ушул жылы 8 айдан баштап мени чыныгы өкмөттүн штаттуу кадры болуп, окумуштуу бийлик кармаган жетекчилер катарында толук айлык алдым.
Мага бөлүнгөн арналуу милдет деп манасты толук жазып чыгууну тапшырды. Үйдө манастын 4-чү урпагы Кененин, 5-чи урпагы Сейит, 6-чы урпагы Асылбажа Бекбажа, 7-чи урпагы Сомбилек, 8-чи урпагы Чигитейлерди толук жазып 1983 жылы бүтүрүп Шинжаң эл ооз эки адабият көркөм өнөрчүлөр коомуна тапшырдым. Эл ооз эки адабият көркөм өнөрчүлөр изилдөө коомундакылар Манаска жалпы бирдей кубанып, бир четинен Хаңсужага которуп, бир четинен ички материалдарды басмадан чыгара баштады. Көркөм басмада 1984 жылдан баштап Шинжаң эл басмасынан чыга баштады. Бирок мен айтып берген мазмун өзгөрүп чыкты. Манасты басмадан чыгаргандар буга түрдүү себеп көрсөтүп, жүйө айткан болсо да, Манас кулпума теге эле толбоду. Басылып чыккан ички материал кеңири тарагандыктан Жомокчу агам Жумалы келбай 5-чи урпак Сейиттин бир кыйла мазмуну түшүп калганын айтса болобу. Ал өзүм Манастын урпактар жомогун айткан, жазганын жазган бойдон тапшырып, кайра бир сыйра тешкөрүү мүмкүн болбогондуктан сезбей кеткен экенмин. Сейиттин ортодон аттап кеткен мазмуну 1989 жылы Жумалы акем менен сүйлөшүп туруп, толуктап жазып Шинжаң эл ооз адабият көркөм өнөрчүлөр коомуна тапшырдым. Толук 11 жылда мен айткан 8 урпактуу Манас басмадан 18 том боюнча басылып чыкты. Өзүм айткан Манасты дайыма окуп олтурам. Көп жылдан айрыкча салттык окуяларды, өзөктүү мазмундарды толук айта алганыма кубансам, айрым сүрөттө, кээ бир уруш табияттын сүрөттөмөсү, эки адамдын айтышууларындагы өөрчүтүүчү жерлерин өөрчүтө албай кеткениме өкүнүп да калам. Кандай эле болбосун кыргыз элинин улуу мурасын элге толук тапшырып бере алгандыгыман, жалпы элдин жактырып кабылдаганынан ыраазымын. Бул чыгарма Токон Исак кызы менен Адыл Жуматурдуу уулу жазган Залкар Манасчы Жусуп Мамай китебинен алынды. Үндү окуган Гүлазат Жүрет кызы.